Ырларында сырларды каткан Арыстанбек Буйлаш уулу. Кыргыз-казак элинде төкмөлүк өнөрү бар. Төкмакындар элдин санаасын, каадасын, тарыхын ырларында чагылдырып беришер эле. Айрым акындар ойчул, олуя болушкандыктан элдин келечеги боюнча да ырларында сөз ачышчу. Алардын бири төкмөлүк менен олуялыкты айкалыштырып жүргөн Арыстанбек Буйлаш уулу. Анын жашап өткөн өмүрү көптөгөн көрүүчүлөрүбүздүн суранычы менен каналыбызда. Арыстанбек Буйлаш уулунун атасынын өз аты Бойлош, апасынын аты Төрөкан болгон. Атасы колунда бар бай киши болчу. Анын 2 аялы болгон экен. Бойлош бийдин байбичесинен 5 баласы болсо, токолунан 2 балалуу болот. Арыстанбек болсо Бойлош бийдин токол зайыбынан төрөлөт. Кийинчерээк Бойлош токолу Төрөканды кое берет, ажырашып кетишет. Бойлош бий зайыбы Төрөкандын оокат тиричилигине карлашпай коет. Ал токолунун колуна талак катын берип, анысынын башын биротола ачып жиберген болчу. Аялы бараарга жери жок. Бала чагасы менен байдын үй бүлөсүнүн кем бүлөсү болуп жүрө берет. Ошентип Арыстанбек Салбар энесинин Салбар уулу болуп, башкача айтканда бошотулган эненин уулу болуп, улуу катындын балдарына тең ата боло албай чоңая баштайт. Төрөкан эл көчсө көчкө илешпей, жыртык кара алачыгы жаш балдары менен жатакта калып, же отордо мал четинде көчүп жүрөт. Бойлош бий токолуна жарытылуу саан мал таштап, жана ул талканында камдап берген эмес. Төрөкан же Бойлоштон биротоло кол үзүп кете албай, же анын укуктуу зайыбы болуп, улуу катыны менен тең укукташ болуп, кенен оокат кенен ашка жете албай, замандын тузагына тушалып, чүрпөлөрүн эптеп багып жүрө берет. Тоюна тамак ичпей, үстүнө курмушудан башка кийим кийбей, жаш Арыстанбек эптеп жерден боорун көтөрүп тестиер болуп жетилет. Кичинекей Арыстанбек бийдин баласындай эмес, кулундай эле мамиле көрөт. Адабиятчылардын тили менен айтканда оту менен кирип гүлү менен чыккан жашоо. Салбар баласы Арыстанбек оокат карага жарап калганда, Бойлош аны козу анан кой кайтартат. Бойлоштун миңдеген коюн кайтарган малай койчулар менен Арыстанбек укукташ болуп, 1 жыл бою койчулук кылган экен. Чабандык адамга кичипейилдикти жана мээрим көрсөтүү менен башкаруучулукту үйрөтөт. Ошол себептен баардык пайгамбарлар жашоосунун кайсы бир убактарында чабандык кылгандыгы айтылат. Арыстанбек Буйлаш уулуна чабандык иши кичипейилдүүлүктү жана сабырдуулукту үйрөткөн. Арыстанбек 12-13 жашка келген кезинде бир күнү таң эрте менен атасынын үстүнө түш көрдүм деп кирип барат. Атаке, кой четинде түндө жатып түш көрдүм. Кош өркөчү баладай ак төөгө минип алыпмын. Боз төө чепкен экен үстүмдөгү кийгеним. Ак дөбө жерге чыгып алыпмын. Ак комузду колго алып чертип жаткан экенмин. Ак дөбөнү тегеректеген казак, кыргыз, калың эл черткениме тегиз ыраазы болуп, алкап батасын берип жатыптыр, дейт. Атасы, түшүң туш келсин, зоолуң зор болсун, деп жормуш болот да, жамандын түш көргөнү жаман, жүр Салбар, деп Арыстанбекти үйдөн кууп чыгат. Ал кездерде Арыстанбек 1-2 күү черте коюп, комузуна анча-мынча үн кошуп, төкмөлүк өнөрүн таптай баштаган болчу. Андыктан айыл арасындагы элдин башы бириккен жерлерде комузун күүгө салып, кичинелигинен тарта эле элдин эрмегине айланат. Кожо жашка окшогон чакан жумок поэмалардын ар кайсы жеринен айтып да жиберет. Уккан эл колуңдан айланайын, үнүңдөн айланайын деп Арыстанбекти алкашып, анын комузунун күүлөрүн жана төккөн ырларын жактырып угуп башташат. Бирок анын салбарлык турмушу кендирин кесип, арманын арылдатпады. Атасы эл арасында канчалык алымдуу киши болсо да, жалындап чыгып келе жаткан жаш баласынын кадырына жете алган жок. Жаш Арыстанбекти курбулары да, улуу катындын балдары да канчалык Бойлош бийдин Салбар болгон кем тукуму деп шылдыңдап, сындырмакчы болушса да, Арыстанбек капарына алып да арданчу эмес. Ыгы келсе байбиченин балдарын уруп, кийимин тартып кийип, атын жыгып минип, аш той аралап, чаап кыйнайт. Бул кылык үчүн атасы Бойлош канчалык жазылап жүрсө да, бала андай шайкелеңдик кылыгын койбостон кайта ого өтөр кычап күчөй берчү экен. Арыстанбек 14кө чыкканда атасы берген комузун безилдетип, комузга жана төкмөлөккө болгон ышкы ан сайын артат. Арманы менен күйүтүн күүгө салып, ыр кылып төгүп, боздогон Арыстанбек дартынын дабасын динден тапкан. Жүрөктөр бир гана Аллахты эстөө менен жай табат деп аятта айтылгандай, Арыстанбек да тилинде Аллахтын атын зикир кылдыруу менен бейкуттукка жеткен экен. Арыстанбек Буйлаш уулунун келечекте көрө билген олуялыгынын башаты мына ошол зикирлеринде. Бир жолу Айтылуу Алымбек татка аскерлерин жиберип, Бойлошту баш кылып, Тынымсейит уруусунан дагы 5-6 билги кишилерин анжаянга чакырат. Кыязы алардын Алымбек татканын алдында кандайдыр бир жазыгы болсо керек. Ошондо Арыстанбек атасынын анжаянга бара жатканын угат да, мен да силер менен кошо барайын деп атасынан суранат. Сени ээрчиткидей биз тойго бараткан жокпуз, дейт атасы. Арыстанбекти кагып, анан жөнөп кетет.
Алыска жол тартып, эл аралап көрсөм деген көксөө Арыстанбек эми делө өрүтүп, санаасын тындырган жок. Атасынын айдалып баратканы менен анын эч кандай иши болбоду. Ошентип аны атасынын артынан жөнөсөм экен деген ой чырмап, алпурушуп, бардык аракетин кылат. Натыйжада чоң үйдөгү күн катындын балдарынан бир кунанын уурдап минип алып, комузун койнуна катып, атасынын артынан Анжиянды бет алып жөнөп кетет. Анжиянды болсо Алымбек татка бойлошту баш кылып, Тынымсейитти мыктыларын ак үйлүү набакка салып сурак кылып жаткан. Бул учурда Арыстанбек та Анжиянга жетип барат. Бирок атасын издебестен шаар аралап, шаардын чет жакасындагы кыргыз айылын кыдырып, комузун чертип ырдап жүрө берет. Арыстанбектин черткен комузу жана ыры бул өрөөндөгү кыргыздардын арасында бир далай даңаза болот. Бир аркалуу комузчу бала келип, эл кыдырып комузун чертип ырдап жүрөт. Комузду укмуштуу чертет экен. Ырдаса булбулдай сайрайт деген кабар Алымбек таткага жетет. Алымбек угаары менен саркерлерин чаптырып, бул аркалуу комузчу баланы издетип таптырып алат. Арыстанбек чакырылтып келген учурда Алымбек татка төкмө комузчуларды жыйнап алып, чарбактын ичинде жолдош жоролору менен тамаша кылып отурган. Адегенде аркалуу комузчу баланы мыкты комузчулары менен беттештирет. Арыстанбек Алымбек татканын комузчуларынын тапшырган күүлөрүнүн бардыгын чертип берет. Анан Датканын уруксаты менен өзү күү чертип, Датканын комузчуларына тапшырат. Алар Арыстанбектин тапшырган күүлөрүнүн бирин да аткара алышкан эмес. Ошентип Арыстанбек өнөрү менен Даткалардын алдында бир далай сыйга жетишкен. Бир топ күн бою Арыстанбек бар өнөрүн чыгарып, Даткаларга эрмек болуп, алардын көңүлүн алып мактап төгүп жүрө берет. Арыстанбектин төккөн ырлары Даткалардын көңүлүнө аябай жагат. Алар Арыстанбекти өздөрүнө төкмө акын кылып алууга ниеттенишет. Арыстанбек Даткалардын көңүлүнө ыры жана комузу менен киргенден кийин гана аларга өз жайын айтыптыр. Тынымсейиттин мыктылары ошентип Алымбек татканын туткунунан бошоп, Арыстанбектин тапкан олжо буйласын артынып алышып элине келишет. Арыстанбек болсо Алымбек татканын жанында калат. Арыстанбектин Алымбек татканын жанында калгандыгы Арыстанбек буйлаш уулунун өнөрүнүн өсүүсүнө жана анын калың элге таанылуусуна чоң себеп болгон. Анткени ал Датканын жанында жүрүп, көптөгөн той тамашалардын үстүндө жүрүп калат. Эл көрөт, жер көрөт дегендей. Айтор аты алайга, даңкы далайга жетип барып, Кокон хандыгынын аймагындагы белгилүү инсанга айланат. Көптөгөн комузчу ырчылар менен учурашып, беттешкендердин бет алдырбай жеңчү дешет. Жыл маалы болду дегенде Арыстанбек Алымбек таткадан уруксат алып, көп олжо буйла менен элине кайтат. Ошондо анын жетишкен даңкы бир нече атка арткан олжосунан алдаганча ашып түшүптүр. Салбардын уулу деген аты менен айылынан кеткен Арыстанбек уулу акын, ойчул, олуя деген урматтуу сыпаттары менен айылына кайтып келет. Ошондо эл Арыстанбекти жорго менен жолдон тосуп алышат. Ага көрсөткөн элинин сый урматы өтө чоң болчу. Ошол күндөн тартып бир да каадалуу той тамаша Арыстанбексиз өтпөй калат. Арыстанбек акындык өнөр жана комуз чертүү жагынан Анжиян, арканы кошо басып казактын акындары менен айтышып, домбурачылары менен чертишип казак журтуна да бир далай белгилүү болгон. Ал эл арасындагы лөк акын болуп кадыр-сыйга ээ болгон кезде сарбагыштар менен бугулардын мамилеси бузула баштайт. Сырт сарбагыштары бугу уругунан таркаган Тынымсейит уруусуна да кысымчылык көрсөтө баштайт. Ошол учурда Арыстанбек атасы жана агайын туугандары менен бугулардын чоңдорун караан кылып көлгө көчүп келет. Ошол боюнча Арыстанбек өлөр өлгүчө көлдүн тескейиндеги чычканды жердеп өткөн экен. Акын кыргыз эли башынан өткөргөн бир нече зор окуяларды көргөн. Кокон хандыгынын кыргыз элине кылган бийлигин көрсөтөт. Бугу менен сарбагыштын бир нече жыл созулган кан төгүлгөн чабыштарын көрүп, буга өзү да катышат. Келенсарынын кыргыздарга кылган чабуулу да Арыстанбектин тушунда болот. Падышалык Россия кыргыздардын жерин чаап, каратып алып, кыргыз элине бийлиги жүргүзгөн замандында чекебелин көрүп калат. Бир сөз менен айтканда Арыстанбек буйлаш уулунун ырлары кыргыз тарыхы менен келечегин ичине камтып, арман күйүтү менен оргуштап чыккан. Тилекке каршы Арыстанбектин жаш кезиндеги чыгарган ырлары бизге чейин сакталып келген жок. Эл оозунда сакталып, али да болсо айтылып жүргөн Арыстанбектин ырларынын көп бөлүгү анын кийинки 50-жылдардан тартып өлөр алдындагы ырлары. Ошондуктан анын мурунку акындык жүзүн ачык мүнөздөй албайбыз. 1850-жылдары Арыстанбек көл башындагы туугандарынын тагыраагы бугулардын чоңдорунун жанына көчүп келет. Бул кезде ал оң солго атагы чыгып, бүт кыргызга журтуна ойчул олуя аталып таанылып калган кез. Бул кезде кыргыз эли башынан өткөргөн бир топ аламатты күчтүү капсалаңга катуу, кан төгүлгөн кызыл кыргындуу күндөрдү өткөрөт. Хандардын башы кесилип, менсинген эрлер өлүп кетет. Ала тоонун аймагын катын баланын ыйы, эр азаматтын үшкүрүгү басат. Заман кыйчалышып, олкусу көбөйөт. Ансыз эле мындан мурун чабылып, чачылып, тукул жураган эл
акырында Россия падышалыгына айласыздан багынып беришет. Арыстанбек замандын ушундай түрүн көрүп туруп Тар заман деген поэмасын ырдаган. Бул поэмасында замандын түрүн өтө чебердик менен мүнөздөйт. Анда элдин малынан, жеринен, суусунан, жада калса башынан айрылгандыгын айтат. Элдин таалайсыз келечегин сүйлөйт. Элден мурунку нарк нускалар кетип кийинчерээк башка эл болоорун сүйлөйт. Мына ушундан тартып 1850-жылдардан Арыстанбек социалдык мааниси өтө терең болгон ыр поэмаларды ырдап, нускоочу акынга айланат. Ооба, келечеги кең ырлар, тар учурларда жаралары бышык. Арыстанбек Буйлаш уулу Тар заман поэмасын ырдаганда, бул поэма эл арасында желдей тарап жайлат. Ошондо белгилүү акылман деген мыктылардын бири Арыстанбектин тилин кесип гөлгө салуу керек деп элге жарыялайт. Анткени келер жамандык бир ырчынын, бир сынчынын оозунда болот. Эгер Арыстанбек өлсө, анын айтканындай ал өлчөөсү жаман заман келбей калар деп акындын өлүмүн негиздеп түшүндүргөн. Эл андай акылмандуу көрүнгөн бузукунун тилине кирип, акынына кол көтөрө алган жок. Арыстанбек элдин көкүрөгүн алган муңу менен, заарын өтө чеберчилик менен ырдай алгандыктан эл аны булбулум дешип барктаган. Тар заман бир мезгилде эмес, болжолдуу түрдө 1852-1870 жылдары түзүлүп калыптанган. Анын окуясы шарттуу түрдө эки бөлүктөн турат. Орустар басып келе жатат деген кабардан улам ырдалган ырлар. Орус колонизаторлору кыргыз жергесине келип орношуп, бийлигин бекемдеген мезгилде акын күбө болгон окуяларды чагылдырылышы. Акындын кабылдоо, баамдоо жөндөмү чеберчилиги ушул кырдаалда баяндоодо ачык көрсөтүлөт. Бул поэмасында социалдык маселелерди курч козгоп, орус колонизаторлорунун кыргыз элине көрсөткөн жапасын өтө таамай сүрөттөйт. Акын заманды азуулууга бар заман, бечарага тар заман катары мүнөздөгөн. Орустардын келиши менен кыргыз коомчулугунун башкаруу иштерине, турмуш тирчилигине, элди каада салтына, кулк мүнөзүнө кирип жаткан өзгөрүүлөргө ой жүгүртүп, ал жылыштарды көбүн эсе ата бабанын нускасынын, калыптанган элдик адеп ахлактын бузулушу катары кабыл алган. Ошондой эле тар замандын өзүнө таандык обону күүсү, кайрык кайталоолору комузда коштолуп аткарылган. Салмактуу сөз, укулуктуу обон, үн айкалышып, калктын көкөйүндө уялаган ой санаасын козгоп, угуучуларга зор таасир калтырган. Чыгарманы акындын аткаруусунда угуп көрүп калгандар Арыстанбектин ырын көпчүлүк бүтүндөй дитин коюп, тунжурап, ыйлап угуп отурушаар эле деп бир ооздон эскеришчү. Чындыгында эле жайлуу конуш жерин, өз алдынчалыгын жоготуп, орус колонизаторлорунун бийлигинен жабыркап турган калк тар заманды өз жашоосунун көзгүсү катары кабыл алган. Комуздагы күүлөр менен да, обондуу ырлар менен да атага чыккан Арыстанбек өз калкынын Орусияга каратылышын санар коо менен кабыл алган. Алматыдан аттанып орус келе жатырай, кыска чөптүн баарысын коруп келе жатырай, узун чөптүн баарысын оруп келе жатырай деп боздогон Арыстанбек Буйлаш уулу орус букаралыгына өтүүнүн ордуна Кашкардагы Жакыпбектин мамлекети менен ынтымакташ болууга чакырган. Арыстанбек Кошок, Арман, Санат, Терме, Керээс аркыл багыттардагы ырлар, поэмаларды жазган. Айтыш өнөрүнүн ири устаты болгон. Ал чыгармачылык багытуу жагынан нускоочу ырлардын тобуна кирет. Төштүк, Кожо жаш, Чоро, Бердикожо жалгызым, Беш казак сыяктуу эпос поэмаларды Көкөтөйдүн ашын чебер аткарган деп айтышат. Бирок анын айтуусундагы эпикалык чыгармалардын биринин да тексти бизге жеткен жок. Айрым билгендердин айтымына караганда ал комузчулукту, акындыкты бирдей алып жүргөн. Анын 200ге жакыны өзүнүн төл чыгармасы болгон деген кеп бар. Анын чоң комузчулар аркылуу бизге жеткен Арыстанбектин Арман көсү, Гербес, Гет букасы, Ат чубатар бутою, Залкар күүлөрүнүн катарында турган. Көптөгөн кыргыз казак ырчы комузчулар менен беттешип, бири дагы аны жеңе алган эмес. Атактуулардан комузда Ормондун уулу Сейилканды, Түштүктүк Сарт ырчыны жеңген. Таластык чоңду акындын жандырмагын жандырып, айтыштын татаал түрүндө да өз жөндөмүн көрсөткөн. Бир жолкусунда жеңи жок аны издеп барып, каркарада кезигип саламдашып ырдашат. Казак ырчысы Картаңбай менен беттешип, ал Айтышбай жеңилсе, айтса сөзү куюндай деп сыпатталган Сүйүнбай менен жолугушуп, алар бири-бирин оодара алышпаптыр. Булар бизге белгилүүлөрү гана. Өз чыгармачылыгы менен замандаш акындарына да жана кийинки кыргыз төкмө акындарына да зор таасирин тийгизген. Анын улуулугу өз доорунун курч проблемаларын козгоп, элдин турмуш жагдайы, келечектеги тагдыры, коомдук социалдык абалы жөнүндө терең ой жүгүртүүсүндө. Тилекке каршы Залкар акындын чыгармачылыгы Совет доорунда бир жактуу бааланып, анын патриархалдык, феодалдык мүнөздөгү көз карашы өтө коюулантылып, баса белгиленип келгендиктен, ал эскичил ырчы катары сындалган. Андыктан Арыстанбек Буйлаш уулу эзилдөө, иликтөө алкагынан четтетилип, чыгармалары жыйналбай,
Ошол кезде туура баасын ала алган эмес. Мурасына кайрылуу эгемендүүлүк жылдардан кийин гана колго алына баштаган. Чыгаан акын комузчу, ойчул, күүчү Арыстанбек Буйлаш уулу 1878 жылы 54 жашында дүйнөдөн кайткан.